оппозициялык маанайдагы журналисттер боюнча сиз айткан массалык маалымат каражаттарын чакырышты, бирок келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Мен мынча болду, силер менен анча-мынча мендеги маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Чет өлкөлөрдөн МПОлорго жана ошо ММКларга келген каражаттар боюнча. Информационное агентство Кактус Медиа, Маслова Дина Улановна дейт, кожойкеси 2021 жылы $35,000 Сорос фондунан алып атат. Бул 2021ден бери карай 21-22 айтып атам мен. Андан аркысын анан 23-24 азырынча менде жок. 2022 жылы $23,185 ат НКО Интерньюстан алып атат. $22,250 ошол эле кайрадан Сорос фондунан алып атат. Итого 2 жылда $80,535 алып атат. Так, информационное агентство Клоп Медиа. Клоп Медиа жабылып калса керек эле, бирөөгө жала жаап берип неме кылып жабылды эле, эсимде жок ошон. 2021 жылы $585,500 алып атат. Бул демократияны колдоо фонду экен, америкалык уюм экен. $585,500. 2022 жылы $25,250 алып атат. Посольство США Кыйыр. Посольство эмнеге бергенин мен түшүнүксүз. Посольство мындай иштер менен өзү заниматься этпеш керек негизи. $9,305 ат фонда Сорос Кыргызстан, $23,185,000 ат НКО Интерньюс, 8 миллион сом добровольных пожертвований дейт, итого $643,240. 643 миң. 2 жылдын ичинде. Информационное агентство Азаттык. Асанов Бактыбек Сарбагышевич дейт, жетекчиси. Так. 23 жылы, булардын 23-24 экен, андан аркысын алып аптырбыз. $2,270,000 от агентства США дейт, по глобальным медиям, ушул эле ошо демократияны колдоо фонду дейт. Так, 24 жылы $2,297,000 алып атат, кайра эле ушул уюмдан, баш аягы $4,567,000 алып атат. Так, информационное агентство Говоритова Орозбай кызы Кайыргүл дейт, 21 жылы $34,000 алып атат, ушул америкалык демократияны колдоо уюмунан. Андан кийин €83,627 алып атат от Европейского фонда за демократию дейт. Итого $34,000, $83,627 бир эле жылда алып атат. Информационное агентство Поликлиника, общественный фонд ЖВ деп аталат го, Алимова Дилбархан Тажбаевна дейт. 20 жылы $41,800 алып атат, ушул америкалык уюмдан. 21 жылы $54,000 алып атат, 95,000, итого $95,800. А былтыр, быйыл белгисиз. Так, кылым шамы дейт, Азиза Абдрасулова дейт. 2018 жылы $8,586,844 сом поступило из Вашингтона, США дейт. Жалпы суммасы, в общем, кыскасы 2 жыл 18ден бери $21,168,608 сом алып атат. Бул менин билишимче бул кылым шамы деген уюмда апасы менен кызынан бөлөк эч ким жок. Апасы пенсияга чыгып, кызына өткөрүп берип кетип атат. Мына МПОлордун кылгандары. Бул акчалардын отчетун эптеп, оюна келген цифраларды жазып туруп, мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндарына отчет жөнөтүп коюшат. Кожоюндар болсо, жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. А так бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну мен сиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Шу жерден мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем Американын. Мен силерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүш. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз.
берген акчаңарды эффективдүү түздөн түз дарегине жеткидей кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз. Урматтуу Евро парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен силерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тиери Мариани берип койду да. Бул жакта эмне болуп жатканын миңдеген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар дагы ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарына эле 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң алардын башынан сылайлыбы? Бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкты. Алдыда президенттик, парламенттик, андан кийин президенттик шайлоо келе жатат. Биз 2 миллиардка жакын акчаны коротуп, жумшап бюджеттен таза шайлоо өткөрөлү деп БШКга заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып бердик. Мына жергиликтүү шайлоого барсаңар өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Мурда бюллетендерди чыгарып алып туруп учкундан, анан камаз кылып туруп региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып, анан эртеси күнү бүткүчө чейин ошентет эле. Азыр барганда на месте аласыңар эмени. Мындан ары андай болот. Мындан кийин андан дагы баягы өркүндөтөбүз. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү, бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. 30 жылдан бери добуш сатып алып бийликке келген оорулуу саясатчыларды, оорулуу партияларды жок кылалы деп атабыз. Силер ошон үчүн Европадагылар тиякта жатып алып эле эч нерседен кабарыңар жок, ачык кыйкырык салып жатасыңар. Келгиле, көргүлө, бизде бардыгы ачык. Биз азыр басып өткөн жолду силер 50-100 жыл мурун басып өтүп койгонсуңар. Ошол мезгилиңерди да унутпагыла. Биз да оңолуп силерди кууп жетели деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Биз силер менен душман эмеспиз, жаман ой менен айтып жаткан жокмун бул оюмдун баарын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, ошон үчүн биздин ички ишибизге кийлигишпегиле. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер менен, анын ичинде Америка, Европа өлкөлөрү менен, силер менен дагы тең ата эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз. Дагы бир мисал айта кетейин, журналисттерге тиешелүү. Кече эле кесиптешим Дональд Трамп Американын бир медиасын жалган жала жапкан үчүн $15 миллион утуп алды, төлөп атат мынакей. Мен деле өткөндө азаттыкты 100% утуп алсам болот эле сотко берип, мен жөнүндө түшкө кирбеген маалымат таратышты. Аны бир сутка бою сайтында илинип турду. Азаттыктын маалыматтары 30дан ашык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн тилдерине которулуп туруп таратылат. Демек, дүйнө жүзү көрдү, укту деген сөз да. Анан биз ай бул эмне кылганыңар деп баргандан кечирим сурап, көчөдө жүргөн бир аялдан алдык эле маалыматтарды дешип туруп, анан өчүрүп коюшту. Ушу кантип болсун ага? Мен сотко берген жокмун азаттыкты, кой эми бизде сөз эркиндиги болсунчу, эл өзү талдап алат деп эле. Анан журналисттерге бизге эркиндик бар бекен, же ушул биздин журналисттерде, же тигиле башка жактын журналисттеринде эркиндик бар бекен, сөз эркиндиги өзүңүздөр талдап алыңыздар. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар, сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгү. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандар. Каалаганыңарды кылсаңар болот. Бизде Кыргызстан эркин өлкө. Бир гана сураныч, жамандык издеп өз өлкөңөрдү жамандабагыла. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот. Каалашыңарча, коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле. Анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз
силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот.